Саламатсыңарбы, кадырман окуучу досторум. Мырзабек Тойбаевдин Жоронун жоруктары 3 актылуу комедиясы эсиңерде болсо, мурунку сабакта так ушул жерден токтогон эле. Чынында милиционер кайдан жайдан пайда болот да терезени ким сындырды деп Жоронун колунан кармап калат. Жоро болсо актана: мен эмес, тетиги деп мелисти көрсөтөт. Ошентип милиционерден кутула албасын сезип, милицияга каяша айтат: мен, топту тепкен да мен, мелисти урган да мен, биринчи мен тептим, деп өзүнчө керсейет. Милициянын ачуусу келип: сен ошондой неме болсоң, протокол түзөбүз. Хулигандыгың үчүн жаза аласың. Ал эми ветеринанын айнеги болсо, сенин атаң бир топ эле акчага чыгым болот. Штраф, түшүндүңбү? Азыр мен тиги мотоциклдеги кагазды алып келе коеюн. Качып кетемин деп ойлобо. Качсаң өзүң эле жаман, дейт. Учурдан пайдаланып, Жоро гитарасын алып, бакчакка качмакчы болуп бара жатканда, алдынан атасы менен милиционердин учурашып турганын көрүп калат да, дароо скамейканын алдына кирип кетет. Милиционер менен атасы амандашат. Милиционер болсо: бүгүн биринчи жумушка чыгышым. Ментип протокол жазууга туура келди. Атасы: эмне болду, ботом? Милиционер: бир бала азыр ушул жерде турган. Дүкөндүн витринасын сындырып койду. Мындай тартип бузгандарды айыл аксакалдары көрсө да көрмөксөн, билсе да билмексен болуп жүрө беришет экен. Атасы: пай, мындай тентектик бир Жоронун колунан келет. Ушул кыштак боюнча жалгыз жалкоо ошол. Мен анын атасымын. Аны камап сал, жолдош милиционер. Мейли түрмөдө бир аз күн отуруп чыксын. Менимче ал түрмөдө отуруп чыкса, эшек курту мурдунан түшүп, эс акылына келет. Мен сизден өтүнөмүн. Ушул суроомду орундат, иним. Милиционер: түрмөгө болбойт. Уулуңуз менен катуу сүйлөшүү керек. Акылына келсин. Атасы: кокуй, ага айтылган кайран сөз. Жеткен жатып ичер. Кулагына биягынан куюп айтсаң, тыягынан куюлуп калат. Жок, анткени менен ичинде ала курту бар. Беттегенин бербейт. Торпоктой болуп 8 класста окуганын билбей, жаш балача тайраңдайт. Жоругу жолдо калсын. Окуганы апыртма жомоктор. Сабагын 5 мүнөт ачып, кайра эле жаап коет. Бул да эчтеке эмес. Ороңдоп улуудан ыйба кылбайт. Баарыдан да тамеки тартканычы. Кыскасы, өзүн өзү билет, өтүгүн төргөйлет. Көзү жок көгөн, башы жок бака болуп кетти. Бир баленин ичинен чыкпаса экен деп менде жан жок. Милиционер: биз анттырбейбиз. Арыз жазып, биздин колго өткөрүп бериңиз. Мен аны кылмыш кылган балдардын бөлмөсүнө камап коёмун. Эгерде тез аранын ичинде оңолбой турган болсо, колонияга жөнөтөбүз. Өзү жүгүрүп келип, адептүү болуп окуп калат. Чакырганга келбеген ымдаганга зар болот дегендей, анан турмушту өзү түшүнөт. Атасы: ошондой эшек курту мурдунан түшөт дечи. Бүттү. Акыл айтып жүрүп чарчадым-ай. Баса, кутту үйдөн куру чыкпайт. Үйгө кирип, чай ичип чыкчы. Милиционер менен атасы үйүнө чай ичкени кирип кеткенде, милиционерден кутула албасын билген Жоро тоо жакты көздөй качып жөнөйт. Тоо аралап баратып караңгыдан ар нерсенин үнү угулат. Чынында коркуп жатса да, кайрадан өзүнө өзү дем берип, өзү менен өзү сүйлөшө баштайт. Жоронун үнү: мына, кеч кирип калды. Азыр тиги тоо башын караңгылык каптайт. Бөксөдө оттор жылтырайт. Ой басканым кандай жеңил, мен эми эркинмин. Кайгы капам жок. Жогортон кекилик сайраса, төмөнтөн кулаган булак үнү шылдырайт. Асманда жылдыздар, жалгыз жыргалай. Аңгыча бир үн чыгып коркуп кетет. Ай, бул эмне? Эмненин үнү?
Жоронун корккондогу үнү. Бирөө менин артыман байкатпай аңдып келаткандай, кимдин үнү, карышкыр угулуп жаткандай, деп жүрөгү дүкүлдөп, чуркай албай, апалап кыйкырып баратты. Жоронун үнү. Апа! 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 Жоронун корккондогу үнү. Жоро, өзүңдү колго ал. Жоронун үнү. Андан мага эмне пайда? Өзүмдү колго алгандан көрө колума мылтык алганым жакшы. Мына бу гитардын ордуна мылтык болгондо алдымдагы эмне? Ай, апа! Корккондогу үнү. Гитара менен. Жоронун үнү. Гитара менен ата албайсың. Коркконумдан үнүм да чыкпай калды. Корккондогу үнү. Жок, бул айылдын оттору. Таттыгүл тайэжемдин үйүнүн терезеси болуу керек. Ура! Ура! Тез жүгүрүп, от чыккан жакка жетейин. Анда даамдар бар, тайэжем бар, жылуу төшөк, тамак бар. Тез жетейин. Аңгыча кайдан жайдан Матаскилдин үнү угулат. Ал ким деп ойлонуп калдыңарбы? Ал милиционер болчу. Аны уккан Жоро андан ары качып жөнөйт. Жоро ошентип 2 күн талаада калат. Токойдогу жапайы жемиштер менен тамактанат, сигаретти чегет. Ошентип таң сүрүлүп атканда бир боз үйдү көрөт. Ага жакын келгенде ит үрүп чыгат. Жоро болсо колундагы гитарасы менен коргонуп, очокту көздөй качып кирет. Аңгыча көз айнекчен абышка чыгып калат. Итти таягы менен качырып, теги карышкыр келсе качасыңар. Үйгө мейман келсе мелдешкенсип жарыша чуркайсыңар да. Деп иттен Жорон арачалап калат. Коркпо уулум, ит каппайт эми. Уулум деп коем да ботом, токто. Карылыкпы? Көзүм жакшы ажырата албай жатабы? Сен эркексиңби, балам, же кызсыңбы? Жоро ызаланып жини келип. Эмне? Кыз бекеммин. Карыя. Кыз бекемин? Эмики жаштардын ачыктыгын-ай. Ошо шар айтканың дурус, балам. Кыз бекеминдечи, ал эмне дегениң? Түшүндүрүп койчу. Жоро ыйламсырап. Ой, мен кыз бекемин деп жатам. Эмне көрбөй турасыңбы? Эркек элемин. Аңгыча аттын дүбүртү угулуп, жылкычы келет. Алмадай карыя жылкычы Жоронун түрүнө таң кала карашат. Алмадай. Секетиңи, алдыңан карасаң эркек баладай. Көзү менин жубамайыма окшош. Алталаага огоротун отоп, чоң энесине караан болгону кетпегенде биз менен болбойт беле. Тобо. Ай секетиң, чачың узун кыздайсың, көйнөгүң гүлдүү кыздайсың, бирок өңүң эркек дейсиң. Айтчы деги атың ким? Жоронун ачуусу келип. Атым Жорочка. Алмадай. Жорочка, морочка, шорочка. Ботом, бул кыз турбайбы? Жоро. Ооба сага. Мен эркекмин. Анан ичин кармап. Ичим. Аңгыча карыя. Кокуй, ачка турбайсыңбы? Ап кел балам, бирдемең барбы? Аңгыча Алмадай үйгө бирдеме алып келгени кирип кетет. Жоро болсо. Айттырбай билдиң абышка. Иттей курса качты, кубат качты. Аркыны бачымыраак ап кел деп койчу. Дароо ушул жерден карыя Жоронун тартипсиз бала экендигин дароо сезди дагы. О, чечим, мунун баарын айтканды билген, сылык сүйлөгөндү билбейсиңби? Сен дебей жүр, сенейип каласың. Ой ата десең бир жериң бир нерсе болобу? Тур булакка барып жуунуп кел. Карыя Жоронун колуна сүлгүнү берет. Жоро чуркаган бойдон кетет. Карыя менен аңгыча уулу жылкычы сүйлөшүп калат. Жылкычы. Баса, баягы эсиңдеби ата? Ушундай балдар туурасында биз бир журналдан окубадык беле? Карыя. Ооба. Чачы узун, акылы кыска, мындайлардын өзү билбеген, өтүгүн төргө ийилген өзүмчүл деп атап коюшат экен. Ошолор дагы гитара алып жүрүп,
чаштарын алдырбайт экен. Жылкычы: алардын гитары таза, өздөрү ыплас. Саксайган чачынын ичин айтпа. Бирдеме сырдеме издеген болот, эмнени издеп жатканын өздөрү билбейт. Аңгыча жөрө келет. Жылкычы: ой, бул чычымдын сөзү менен түрүнө караганда соо эмес, же ууру, же качкын. Алмадай чыныга кымызап келип кайнатасына ызаат менен сурат. Карыя болсо: рахмат, бул балага бер айланайын, деп жорону көрсөтөт. Жоро кубанып, эки колун созо, эрдин жаланып, кымызды ичет. Жылкычы болсо: токто, алды менен айтсын, бул кандай неме экенин айтпайсыңбы? Өгүнкү жоголгон боз чоргом ушундай эле бир селсаяктын колунан келди да. Сүйлөбөйсүңбү? Же оозуңа кебес тыгып алдың беле? Камчысы менен жерди бир чабат. Жоро коркуп кеткенинен жагалданып: жок агатай, мен ууру эмесмин. Жылкычы: ууру болбосоң, эмне үчүн келдиң мында? Карыя: ачык суроого ачык жооп берүү керек. Жоро ошол жерде дагы жагалданып гитарасын алып, артисттерче ырдап калат. Саякатчы болсом дейм, өчпө затка консом дейм, буту элек чокууга өз затымды койсом дейм, деп ырдап калат. Жылкычы болсо каткырып: мунун митаамын кара, дагы артистче аткарып коет. Ишенет дейсиң го? Бул тоодо сеники эмес, күчүктүн буту тийбеген чоку жок. Жоро: бар, тиги бар эмеспи? Бул тоодо бир жерден анча деле алыс эмес жерде археологиялык экспедиция иштеп жатат. Мен ошол жака баратып жолдон адашып калдым. Карыя: өзүң кайдан келатасың? Жоро: үйдөн. Карыя: үйүң кайда эле? Жоро: тиякта, бул жерден көрүнбөйт. Карыя: ата балам эй, өрдөгүң бар экен, учуруп койдуң окшоп калды го. Же өзүң эле акылдуу, калгандар эчтеме түшүнбөйт дейсиңби? Өзүңдү эр ойлосоң, өзгөнү шер ойло, балам. Жоро өзүнчө бүңгүрөнүп: мына, дагы марал окуй башташты. Жылкычы: баса, сенин атаңдын аты ким? Жоро: Алтымыш. Жылкычы: Алтымыш кайда иштейт? Жоро: эч жерде иштебейт. Жылкычы: айтам да, мына айтам да. Уулу сенин кейпиң бул болсо, иштебеген атаңдын кейпи кайсы болмок? Анда силер бирөөнүн эсебинен гана уурулук менен жанбагат экенсиңер да. Жоро дароо актанып: жок, агатай. Менин апам иштөөчү. Азыр менин атам өлгөн. Энем да өлгөн. Чоң ата, чоң энем да, тай ата, тай энем да. Баары мен кичинемде эле өлүп калган. Деп ыйламсырап калат. Карыя ошондо ишене түшүп: ошорду, жетиммин дебейсиңби бая эле? Билем, биз да жетим өскөнбүз. Жоро: ооба атаке, тоголок жетиммин. Жылкычы: тоголок жетим болсоң, балдар үйүнө барбайсыңбы? Жапай айбансыңбы тоо ташты кыдыргыдай? Сен адамсың да, жолдош күтүүң керек, тамак керек, эң башкысы эмгек кылууң керек. Алмадай: кай жерлик болосуң секетим? Жоро: тигиден, нары жол алдынан болом. Алмадай: апил секетиң. Жол алдынан болсоң, менин төркүндөрүм жактан турбайсыңбы? Кудай жаныңа кубат берсин. Ме кой, атың Жорочка беле, Шурочка беле, жутуп жиберчи, деп кымызды сунат. Жоро болсо кайрадан Алмадайдын бир аз болушуп жаткандыгын сезген. Кайрадан улуттуу үнү менен: Жорочка, кайдагы Шурочка? Рахмат эжеке. А өзүңөр кимсиңер? Билдим, сиз жылкычы, а сиз атасы. Эмне иш кыласыз? Карыя: менби?
пенсионер деген болом. Эс алып жүрөм, учурунда сендей далай жигиттерди окуткам. Бирок алардын чачы сеникиндей эмес эле. Кана балам, сен азыр чачыңды жибит, мен устара менен алып коеюн. Устараны камдайын. Жора. Опей, түз эле жибит дейт. Тапкан экенсиң майбашты, алдырбайм. Жылкычы. Боор ооруса, борго тепкен кежирнеме го бул. Алмадай. Балага кыйкырба. Бу бала бир бечара турбайбы? Анан аны сыйлабасам, Кудай урбайбы? Теке тойут болуп калгансыдың. Дагат келейинчи? Деп Жорого боору ачыгансып карады. Жоро болсо Алмадайдын бир аз болушуп жатканын дароо сезгендиктен рахмат, опи, тиги чокуга чыксам байке. Жылкыңар чокуга чейин жайылабы? Жылкычы. Байке деп коет. Сенин кандай тиешең бар? Же ошондон ары акырын бирөөнү көрсөтпөй минип кетейин деп турасыңбы? Жора. Жок, мен жолго чыкканымча баарын билгим келет. Жылкычы. Сырдын баарын билгиң келеби? Анда сен анык ууру көрүнөсүң. Бүттү, мен сени кетирбеймин. Кетип эле көр, жардан алыс тоголотуп жибербейин, деп сөмөйүн кезеп, камчысын алып укуругун сүйрөп чыгып кетет. Алмадай болсо тарелкага палоо алып чыгып, анан күйөөсүнө карап, ачууланба, байкеси. Не, муну жеп ал. Жоро. Рахмат, мен токмун. Алмадай. Кой жуткан жутабайт дейт. Анан бул жерге эс алгын. Чарчапсың го байкуш. Жоро. Карын болсо кампай деме, акетай. Бир заматта тоголок жетим боло калдымбы? Деп гитарасын колуна алып ырдап бийлейт. Ошентип жатып үргүлөп уктап да кетет. Нарытан байкап турган карыя Жоронун мурдатан жалган сүйлөгөндүгүн сезип калат. Анан каткырып күлүп, ай, кыял кеч, жаткан туура мында. Шымындай жаның аман болсо далайды көрөрсүң, деп желбегей жамынган чепкени менен Жорону акырын жаап коюп кирип кетет. Аңгыча уктап жаткан Жоро түш көрөт. Музыка, электрондук музыкалык аспаптар кубулжуйт. Асман кызгылт түскө боелуп сыйкырдуу жымыңдайт. Гитараны көтөрүп, башынан ак калпак, үстүнө улуттук кийим кийген Жоро көңүлдүү ырдап, эч кыйналбастан жеңил-желп эле бийик тоого чыгып кетет. Анын алдына чоку пайда болот. Жоро ага Жоронун чокусу деп күйүүчү боектор менен жазат. Бүтөр замат жазганына маашылана караса, тамгалар өчүп, жүрөктү дүрбүткөн музыка жаңырат. Мурдагы жазгандарынын ордуна Фархаттын үңкүрү деген эки сөз чоң тамгалар менен жазылып, алар бир күйүп, бир өчүп жымыңдайт. Кээде космонавттын, кээде көп буттуу, көп колдуу адамдын, ракетанын сөлөкөттөрү көрүнөт. Жоро үңкүргө кирүүгө аракеттенет, бирок үңкүрдөн так өзүнө окшош эки Жоро ага каршы беттеп чыгышат. Айырмасы, биринин өңү ап-апак, экинчисиники көөдөй капкара. Жоро коркконунан, Силер кимсиңер? Деп жиберет. Мынакей, кадырман окуучу досторум, Жоронун жоруктары 3 актылуу комедиясы так ушул жерден жабылат. Ал эми биз келерки сабакта 3-чү көшөгөдө жолугабыз. Анда эмесе кулагыңарга илип алгыла дагы, жүрөгүңөргө түйүп алгыла. Силердин кулагыңарга күмүш сырга. Дүкөндүн витринасы деген сөз бул дүкөндүн терезеси, колония деген жашы жете элек өспүрүмдөр кармалган жер, кекилик кадимки канаттуу, булак, жер алдынан оргуштап чыккан тунук суу, боз жорго, жылкы, селсаяк, туруктуу жашай турган жери жок адам,
кебез материал сүргү же болбосо кебездей жумшак деп баягы жумшактыкты дагы салыштырат. Анда изденгиле, тапкыла, билип алгыла, үйгө тапшырма. Жогоруда келтирилген сөздөрдү андан сырткары чыгармадан дагы жогоруда келтирилген башка сөздөрдү таап, дептериңерге көчүрүп жазып, алардын маанилерин чечмелеп жазышыңар керек. Бул сөздөрдүн маанилерин китептерден, интернеттеги түрдүү сайттардан издесеңер болот. Мисалы, эшек курту мурдунан түшүү, жеткен жатып ичер, ичинде ала курту бар, иттей курсак ачуу, эрдин жалануу, карындын кампайды, чымындай жан, өзүн өзү билет, өтүгүн төргө билет, көзү жок көгөн, башы жок бака, чакырганга келбеген ымдаганга зар болот, сен дебей жүр сенейип каласың, иттей курсактын ачуусу, кубаттын качуусу жана башкалар. Үчүнчү, интермедиалык көшөгөдө жолукканга чейин саламатта калгыла.